Менин шартыма туура келбейт да. Бизде мындай карапайым элдерге немелердин айткан шарттары бизге туура келбей атат. Анан интернетти карап отуруп, өмүрүмдө бир ошо тест кабарды көрүп аттым эле, жалаң ушундай рассрочка, ипотеканы карап жүрчүм эле. Анан тест кабардан ушул келечек кооперативин көрүп калдым. Ошонун шарттарын угуп карап көрсөм, мага болчудай экен. Дал келчүдөй биздин келечек кооперативде бул биздин айлыгыбызды карабайт экен, табышыбыздын наркы беркинди карабайт экен. Эң жөнөкөй, бизге жөнөкөй кишилерге ылайыктуу экен. Паспортту карайт. Болду, паспортуң болсо деп, анан келип эле өзүлөрүнүкүн эми текшеришет, конечно, анан 25%-ин төлөйт экенбиз. Калганын ошол бир өздөрүнүн срогун айтат экен, 2 ай, 3 ай деп. Анан өзүң үйдү табат экенсиң, 75%-ин келечек кооперативи төлөп берет экен. Анан өзүңө воля берет экен, үйдү өзүң табасың, үйдү өзүңө жазылат экен үй. Анан баалап мен өзүм 2.800.000 сомго жазылгам. 25%-ин төлөдүм. Договор түстү. Булар келечек кооперативи договорду түстү. 2.635.000ге квартира таптым. 46 квадрат метр квартира таптым. Аны ошол акчасын төлөп беришти. 700.000-ин мен төлөп койгом. Ошонун 1.935.000 сомду булар төлөп берди. Ошону 10 жылга 120 айга бөлүп, чачыратып 16.125 сомдон төлөйт экен. Анан бул кооперативдин өзүнүн 2.000 сом плюс 2.000 сому бар, ошол ай сайын төлөгөндөн. Ошо менен 18.125 сомдон 10 жылда кутулуп бүтөм. Бул кооперативден мага мынтип жеңилдик менен үй алып берген абдан мени кубандырды. Мындай үйгө мен билбейм, ала алат белем, ала албайт белем, ал бир Кудайдын немеси. Бул жеңилдигине абдан чоң рахмат, ыраазымын. Башка кооперативтерге, башка рассрочкалардын да бардыгына барып көргөнмүн. Мисалы көп жерлерге бардым. Бир кооператив же бир немелерге рассрочка дегендерге барсам, аларга ошол акчасын төлөйт экенсиң, будан көп процентин, будан немесин. Бирок алар мынча жыл күтөсүң деп, алар ошол төлөп, ошол там бүткөнчө сен акчасын төлөп бүтөт экенсиң, алар сенин акчаңа ошол тамды салат экен да. Буда андай эмес. Буда сен тамды өзүңө алат экенсиң, анан тамда жашай берип, чтоб жашап аткан тамыңа өзүң төлөп атып кутулат экенсиң да. Бир жагынан неме тамды алгандан кийин квартирага берип койсоң деле, там өзүн актап, өзүн баасын чыгарып коет экен. Ошол жагы да жакты мага. Анан берде бизде Кыргызстанда, Бишкекте квартирага жашаган кишилер толуп атпайбы көп. Ошолордун баары эле мисалы ушундай абдан ошолорго ыңгайлуу экен да. Ошол квартирага төлөп жүрүп, все равно тамы жок, ал төлөп жүргөнү чыгат кетет. Буда квартирасын төлөп атса, бул там өзүнүн тамына төлөп чыгып кетет экен да, тамы бүтүп калат экен. Бир туугандарыма айттым, ушундай экен десем, көп эле кишилер ишенбейт. Эң биринчиден кооперативдердин андайдын далайын көргөнбүз дейт. Ал мен өзүмдө тартып турду, ишенич койчу, ушул кооперативге келечекке барып келейин деп байкемди айдатып алып келдим. Байкемди айдатып келсем, мен биринчи угуп келгенде 23 киши очередте деп келди эле, деп уктум эле. Келсем, булар менен сүйлөшүп таанышсам, азыр жазылсаңыз 31-чи болосуз деди. 31-чи болот экен деп, анан туугандарыма айтсам, бир 50% макул дейт, 50%. Анан калгандары ар кандай болот экен да, бирөө тетир ойду айтат, бирөө мындайды айтат. Анан мен өзүм тобокелчиликке салдым. Ошондо мен келгенден бир күн ошентип ар кимге айтып, акылдашканымча эле 2-3 күндөн кайра келсем, 31-чи жазылмак элем, 10 киши өтүп кетиптир, 41-чи болуп калдым. Анан 41-чи жазылдым, ошого чечтим өзүм, ишендим. Башка бирөөлөр кандай айтса да мен ишендим. Бул кооператив десе, мындайлардын баарын укканда биздин
бизде айрыкча бизде кыргыздарда болуш керек бул ишенбөөчүлүктөр көбөйүп кеткени. Анан бул мен ошол ишенбеген адамдарга, мен да ишенген эмесмин, менин бир туугандарым да баарын айтса ишенген эмесмин. Ошол ишенбеген кишилерге айтмакмын, мына көргүлө, буйруса там колго тийди, келгиле. Бир жылда болбосо акчасын чогултуп квартира ала албай калдым, квартира кымбат экен, жетпей калды деп дагы 1-2 жылдан кийин чогултам, алам дегендерге айтат элем. Ошол эле акчасы менен ошончо убара болбой ушул жака төлөп коюп, 25%-ин төлөп коюп, алардын мисалы алам дегенде ал кишилер квартирада жашап атат. Анан акчасын чогултушта кыйын болуп атат аларга. Анан мен ошолорго айтмакмын, ошол квартирага жашабай, ошол бираз чогулткан акчасы болсо, ошону төлөп койсо, квартирага төлөбөй, өзүнүн үйүнө төлөй берсе, бияктан кутулуп чыга берет эле деп айтмакмын. Ишенгиле.